Kudayım buyurursa жақсы болып кетсем қотмочу болом. Омыртқасы қиышып тұрады, мынандай болып, төс тұрбайды. Бұны орысы бұттаны дағы күч келтеді азыр қочырда. Бұны арқа жағынан тартып. Бұттары үшіндай. Кішнеле басады. Бұттын жашып қоя албайды жерге. Нокен районунун жашоочусу 16 жаштагы Бибинурдун 2 жылдан бери басуусу кыйындап баштаган. Дарыгерлер ага сколиоз оорусу деп диагноз чыгарган. Учурда абалы күндөн күнгө оорлоп жатканын айтат. 9 класста окуйм. Мен баскандан кыйналам. Мен дагы башка балдардай. Мектеп өзүм басып барып келгенди каалайм. Азыр олимпиадалар болуп атат мектепте. Мен дагы олимпиадаларга катышкым келип атат. Азыр мурда кружокко барчу элем. Азыр бара албай калдым. Бирок дагы деле котормочу болоюн деп ниет кылдым. Кудайым буйрса, жакшы болуп кетсем котормочу болом. Бибинурдун дартына 2 сиңдиси, 1 иниси да кабылган. Учурда Индия өлкөсүнө дарыгерлер менен сүйлөшкөн. Ар бирине 30 000 акш доллардан керектелип, жалпы сумма 120 000 доллар экени айтылат. Бирок бул үй бүлөнүн аталган каражатты табууга мүмкүнчүлүгү жок. Мен ушул 5 баланын энеси боломун. Бул балдарым, мурда мына кыздарым жакшынакай эле басып жүргөн да, өз алдынчачы. Мектепке мал кызым өзү барган. Кыздарым бар эле өзү барып келип жүргөн. Балам менен наркы кичинекей кызым өзү барып келет азыр деле. Бирок кыйынчылык бар да. Кыздарым бара албай калды мектепке азыр учурда. Муштарга жардам сурайын деп кайрылдым эле мен. Бизде мүмкүнчүлүк жок болуп атат да, ал акча оңор акча эмес экен. Бизге ошол карапайым адамга жок экен бул акчачы. Табыш аябай кыйын болуп атат. Балдар мектепте окуйт, биз булардын өзүнүн пенсиясы мектебине, кийим кечесинен ашпайт экен, тамак ашы бар булардынчы. Лечение деле кылдырдык, жаткырып келтабыз ал жактарга, бул жактарга. Кыйла акча ошого кетип калды. Индия өлкөсүндөгү дарыгерлер менен сүйлөшкөн учурда операциядан кийин 98% жакшы болушуна кепилдик берген. Учурда каражат чогултуу иштери жүрүүдө. Булар өтө мектепти дагы жакшы окуган, ойлору дагы акыл эси тунук, ушунчалык таза, кыргыз элиме, дегеле мамлекетиме пайдам тийсе деген инсандар экен. Мындай адамдарды кайдыгер калтырып, мындай адамдарды өзүнүн акыбалыга таштап коюу албетте бул мен оюмча кечирилгисиз күнөө деп ойлойм. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, өзгөчө берешендерим, колунда барларым, келиңиздер, көптү көрсө көл болот дейт. Колубуздан келишинче ушуларга жардам берели. Иншалла, булар биздин келечегибиз. Карабасаңыздар, сурагат болчу силерден. Урматтуу кыргыз элим, мага жардам берип койгуңуздар. Бирдей дарт менен алышып жаткан бир туугандар коомчулуктан жардам колун күтүшөт. Антпесе оору улам күчөп, абалдары оорулошууда. Каражат жагынан колдоо көрсөтүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланышууга болот. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.